кийин ушундай акыбалын айтып, ушу ислам жакшылыгынан кийин андан кийин бир жамандык келеби деп сахаба сурап атат да. Бул жерде айтып кеттим жана башында. Исламдан кийинки жамандык дегени бул толук жамандык эмес, ушу аралашма да. Чоң көп жакшылыкта жүрүшкөн мусулмандар, анан ошонун ичине аралашкан жамандык келет. Пайгамбар сол андан кийин жамандык келет деп айтты. Андан кийин кайра сахаба сурады, ошол жамандыктан кийин кайра жакшылык келеби дегенде, ооба жакшылык келет, бирок ошонун аралашмасы бар. Жакшылык келет, бирок аралашмасы бар, жаман нерселер да камтылган деп. Анан кандайча кантип аралашмасы бар дегенде, ушундай коом келет. Алар менин сүннөтүмдү карманышпайт, менин жолумда жүрүшпөйт деп. Алардан жакшылыкты да көрөсүң, жамандыкты да көрөсүң деп. Бул жанагы мусулман башчыларына байланыштуу да. Мындайча айтканда ката кетирет, кемчиликтер болот, жакшылыгы да бар, жамандыгы бар деп. Анан кайра сурады, ушул жакшылыктан кийин, жамандык аралашкан жакшылыктан кийин дагы бир башка жамандык келеби дегенде, ооба деп айтты. Алар кандайча дегенде, ушундай тозоктун эшиктеринде туруп алып, элдерди адашууга, башаламандыкка чакырган чакырыкчылар болот деп атат. Үгүттөөчүлөр болот деп атат. Ким аларга жооп берген болсо, алар ошол жооп берген адамдар тозокко түшөт деп атат. Анан пайгамбарыбыз сурады, алар кимдер дегенде, алар ошо биздин эле арабыздан чыккан адамдар, биздин тилибиз менен сүйлөп, биздин арабыз жүргөндөр деди да. Мына ушул жерге кенен токтолду. Анан ушундан кийин айтып бериптир, анан ушул нерселерден кутулуунун жолу ошо мусулмандардын башчысына башийүү деп айтып кетти да. Мына азыркы заманда кандай болуп атат? Азыркы заманда мына интернеттин заманы, мусулман бийлик башчыларын сындаган, баягы илимдүүсү деле, илимсиз деле, акылы жеткени жетпегендер деле аябай толуп кеткен. Керек болсо азыркы заманда ким баатыр, ким кыйын, ким тайманбас десе, интернетке чыга калып, же блогер боло калып, же бир макала жаза калып, же бир аудио жаздыра калып, ошо бийлик башчыларын сындап, жамандап, алардын айыптарын чукуп, ушуга айткандарды баатыр деп сезишет да. Ал акыйкатта тозок отуна чакырып аткандар. Кээ бирөөсү билип жасаганда, кээ бирөөсү билип жасаган. Эмне себептен? Анткени мындай нерсе мамлекеттин туруктуулугун жоготот, башаламандыкты алып келет. Эгерде карапайым элдер өздөрүнүн бийлигине баш ийбей, моюн сунбаса, ар кимсе кыйын боло берген болсо, анда эч качан тынчсыз орнобойт. Ошондуктан мусулмандар бир башчыга баш ийип, ошол моюнсундук жашаш керек. Албетте, ошол башчы деле биздин катардан чыккан адам болот. Анын деле кемчилиги болот, анын деле туура иштери болот. Бирок кемчиликтери мындай жол менен жоюлбайт, жамандыгы менен, ушактыгы менен. Эгерде ким мусулман башчынын кемчилигин айтам деген болсо, эч ким тыйбайт. Бирок өз жолу менен айтсын. Муну башка сабактарда деле баяндаганбыз. Ошол адамдын башчынын, мындай айтканда президенттин жана ал дайындаган аймак башчыларынын кемчилигин, туура эмес нерселерин айткысы келген болсо, маңдайына барып айтыш керек. Артынан эмес, аркасынан сүйлөгөн болбойт. Маңдайына барып жолугуп албаса, жолуккан адамдарга дайындап, кат жүзүндө кайрылып, кыскасы, ал кишинин артынан сүйлөбөй, маңдайында туруп сүйлөш керек. Анткени ага сын пикир айтылган кезде маңдайында ал өзү коргоп жооп бергенге мүмкүнчүлүк алат. Балким ошо сын айтып аткан адам өзү туура эмес түшүнүп алып, же болбосо ката эмес ишти ката деп түшүнүп алгандыр. Ошондой нерселер бар да. Ошону да жакшы билиш керек да. Мына жөлөкөй эле мамлекет эмес, азыр бир жөн эле курушта бир үйдү деп айтпай эле коюп, бир тоокона салып атсаң деле, өтүп кеткен адамдар, тааныштарың келип, ар кандай сын пикир айтып берет. Мындай кылып кой, тигиндей кылып кой, бул жериң унутуп калыптыр депчи. Кенекей эле бир куруш. Анан элестетип коңуздар, мамлекетти башкарып аткан адамга ар ким ар кандай ойлорун айтып берет. Кээ бирөөсү билимсиздин айынан айтат, кээ бирөөсү көрө албастын айынан айтат, кээ бирөөсү ошо бийликке жетейин, бийликти талашайын деген максатта айтат. Кээ бирөөсү чын дити менен айтат, бирок айтып аткан жолу туура эмес болуп, андан да жаман башаламандыктарды алып келип коюшу ыктымал да. Ошондуктан ислам дининде насаат айтуунун, кеңеш айтуунун өзүнүн жолу бар. Айрыкча мусулман башчыны аркасынан сүйлөгөн болуп, маңдайына барып, ошол жерден кеңешип, жакшы сөз менен, жакшы кайрылуу менен айтып, анан оңдон аракет кылыш керек. Оңдой берсең, кыйын боло берсең, ар бир адамдын эле өзүнүн мүнөзү бар. Эгерде катуу айтып жамандасаң, ал кабыл кылбай коюшу ыктымал. Кабыл кылса дагы сага туура эмес мамиле кылып коюшу ыктымал. Ошондуктан эгерде кимде ким жакшылыкты жеткирген деген болсо, анда барып жакшы сөз менен тайманбай, өзү мисалы ката деп ойлогон нерселердин чын эле ката экенин аныктап, тактап туруп анан жеткирип айтыш керек. Болбосо кылган иши туура эмес болот. Мына ушундай чакырыктарга үйдөнөр азыр аябай көп. Айрыкча эң чоң булак болгон интернет булак. Илгери анча мынча болгон окуялар же кандайдыр бир саясат иштери билинбей эле элге деле көп жетчү эмес. Азыр интернет убагында мына азыр чыккан болсо дүйнөнүн булуң бурчуна жетип кетип атат. Кичинекей эле бир неме кыймылдаган болсо, баары тең жанталашып чыга калып эле маалыматты туура эмес айтышып, элдерди дүрбөткөндөр бар да. Бул деген исламга такыр каршы келген иштер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө каршы келген иш. Ошондуктан ушундай нерселерден сактаныш керек. Мына бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо башчылар жөнүндө айтканда, менин жолумда жүрүшпөй, сүннөтүмдө карманышпайт деп, жакшылыктары бар, жамандыктары да бар. Ошого карабастан аларга каршы чыккыла, курал көтөргүлө, аларды бийликтеринен алып түшкүлө деп айткан жок. Керек болсо ушундай ызычуу башаламан учурунда, жанагындай тозок отуна үгүттөөчүлөрдүн убагында кутулуу жолун ошо мусулмандын башчысын бекем карманууну айтып кетти да. Анткени улам эле бирөө бир бурчтан чыга калып эле элдерди өзүнүн кызыкчылыгы үчүн чакыра берген болсо, өзүнүн саясатына чакыра берген болсо, өзү бийликке келейин деп ошого чакыра берген болсо, анда эч качан бирикпейбиз. Бул мамлекетке да зыян, жалпы элге зыян, экономикага зыян, мамлекеттин туруктуулугуна зыян. Ошондуктан мындай нерседен өтө сактанышыбыз керек.